Вот вы видите, да, самопроизвольно все происходит. УКМК жолдордун сапатын текшерүүдө атайын кызмат Бишкектеги оңдолгон, жаңы салынган жолдордун сапатын текшерип жатканын билдирди. УКМКга кабарлагандай 2024-жылдын жыйынтыгында шаардын негизги жолдорун оңдоого 1,4 миллиард сомго жакын акча өздөштүрүлгөн. Ал эми 2025-жылга шаар көчөлөрүн оңдоп түзөө иштерине 5 миллиард сомго жакын каражат каралган. Атайын кызмат бул эң катуу көзөмөлдү талап кылган, болуп көрбөгөндө ири каржылоо экенин билдирди. Мындан улам УКМК тергөөгө чейинки текшерүүлөрдү жүргүзүп, аткарылган иштердин сапатын, көлөмүн жана бекитилген долбоордук сметалык документтерге шайкештигин текшерүү үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалганын билдирди. Атайын кызмат анын жыйынтыгы менен мүчүлүштүктөр, иштин көлөмүн же наркын ашыкча баалоо фактылары аныкталса, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Акыркы учурда интернетте оңдолгон, жаңы салынган жолдордун сапатынын начардыгы тууралуу видео, сүрөттөр жарыяланып, тооматтар айтылган. Ушул таптада бир катар жолдор оңдолуп жатат.